Балдар, эмесе биз сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү өтүүчү чыгармабыз Касым Тыныстановдун Манас күмбөзү деген лирикасы. Касым Тыныстанов жөнүндө биз бир топ маалыматтарды өттүк. Силерге суроо койгум келет. Касым Тыныстанов ким? Ал жөнүндө окугандарыңарды, билгендериңерди азыр жыйынтыктап айтып беребиз. Касым Тыныстанов ким? Ал акын, жазуучу, драматург жана көтөрмөчү. Ошондой эле тилчи, окумуштуу, Кыргыздын биринчи профессору жана коомдук ишмер, агартуучу, журналист. Андан кийинки өтүлгөндөр боюнча суроо. Дайын дареги ачык айтылбаган кыздын кайгысы кайсырында айтылат? Ала тоо, кышкы түндө, же күйөмүн деген ырыбы. Эгерде силер ырдын текстин эстеген болсоңор, билесиңер. Азаматсыңар. Албетте, ал кышкы түндө. Балдар, сабагыбыздын кийинки бөлүгү Касым жана Манас эпосу деп аталды. Манас эпосу улуу дастан, Кыргыздын сыймыгы, улуу эпос. Ал 3 бөлүмдөн турган 3 илтик. Манас күмбөзү, ал Талас областында жайгашкан тарыхый эстелик. Тарыхый эстеликке Манас эпосуна Касым Тыныстановдун кандай байланышы бар экен десеңер, ал мына ушул улуу дастанга жана тарыхый эстеликке табынып, Манас күмбөзү аттуу ырым лирикасын жараткан. Анда азыр сөз ошол Манас эпосунун жаралышына, тарыхый эстеликтин турушуна арналган Касымдын лирикасы. Ал Манас күмбөзү деп аталат. Улуу Манасчы Саякбай Каралабынын оолунун айтуусундагы Манас 3 илтигин толук жазып алуунун демилгечиси жана уюштуруучусу Касым Тыныстанов болгон. Ал Манас күмбөзүнүн жана Манас темасына арнап азыркы биз сөз кылуучу ырын жараткан. Эми ырдын тексти менен таанышабыз. Манас күмбөзү 1924 жылы жазылган, өзүңөр көрүп тургандай 6 куплеттен турган ыр. Сай-сайдан чымырканып кулатып таш, оңкуруп кедергини кылган талаш, башталып ала тоодон чүйгө карай, күзгүдөй суусу тунук агат талас. Таластын так боюнда чоң күмбөз бар, көргөнгө ой түшүргөн кайгаралаш. Урматтуу көз жаш менен ал күмбөзгө коюлган өткөн күндө Баатыр Манас. Күмбөздүн салынганын кандай чалап, болгонун нечен 100 жыл мурун эбак, Манастын эл бакканын, эл чапканын, кимдигин, кандайлыгын чын аныктап. Мурунда окуучуга сүйлөп берген айлана дуалына жазылган кат. Бул күндө ырайымсыз жат колунан мурунку жазуу сызуу түшкөн урап. Алида турат күмбөз таңыркатып, көргөндү ойлонтурат көңүл тартып, алыста көрбөгөндү даңкы менен өзүнө кусагылат кумардантып. Эрте кеч тоонун жери жомок кылып, күмбөзгө толуп жаткан сырлар айтып, бул күнгү урпагынын жайын сүйлөп, уйкуда жаткан эрди кайраттантып. Ала тоо асман менен деңгээлдешип, көтөрүп көкүрүгүн бой терешип, Манасым эр ичинде экилтиктеп, талашат айга күнгө теңештирип. Капчыгай, бийик зоока, чер карагай, күмбөздү күзөтүшөт кезектешип. Жылгадан туйлап аккан тунук булак, Манастын сөзүн кылат маектешип. Элинин эт жүрөгү жараланып, эбакы өткөн күндүн изин чалып, ырчысы ырга кошуп атын жаттайт, комузчу күңгүрөнүп күүгө салып. Уулу зар болгон күнүн сүрөттөсө, жашынын каны кызыт ичи жанып,
какшаган комуз менен муңдуу ыр менен жоктошот эр манасын эсин алып. Сай-сайдан чымырканып кулатып таш, оңкуруп кедергени кылган талаш, башталып ала тоодон чүйгө карай, күзгүдөй суусу тунук агат талас. Таластын так боюнда чоң күмбөз бар, көргөнгө ой түшүргөн кайгаралаш. Урматтуу көз жаш менен ал күмбөзгө коюлган өткөн күндө баатыр манас. Балдар, азыр анда сабагыбыздын соңуна келип жеттик. Тапшырма. Ыр жаттайлыбы? Ооба, Манас күмбөзү ырын сөзсүз жатташыбыз керек. Демек, үйгө тапшырма Манас күмбөзү ыры. Ырды жаттап алалы дагы ата-энебизге же болбосо кааласаңар видео менен мага айтып берсеңер болот.